Бүгүн Эл Үмүтү социал саясий партиясы эл менен болгон алгачкы жолугушуусун өткөрдү. Анда талапкерлер өзлөрүн калкка тааныштырып, элдердин суроосуна жооп беришти. Талапкерлердин бири Айгүл Конгайтиева. Люстрация деген бул тазалануу, добуштарды сатып албаган түрдө өткөн шайлоо. Бул жаңы, булганбаган жүздөрдүн бийликке келиши деди. Парламентке жаңы жаштар, жаңы талапкерлер, жаңы адамдар келип, жаңы бир мыйзамдарды жазып, ошолорду көзөмөлдөп, бир жаңы заманбап ойлорду колдонуп, мамлекетти ойлонуп, мамлекетти колдоп, элдин көйгөйлөрүн чечсек, мына ушунун өзү люстрация деп атасак болот. Билим берүү тармагында алгылыктуу иштерди жасап келген Нурсултан Кубанов пандемия маалында коронавирус дартынан апасынан айрылганын, ошол окуя аны жашоого кайрадан башкача көз караш менен кароосуна түрткү болгонун айтты. Пандемия маалында мен Кыргызстандын медицинасы таптакыр артта калганын байкадым. Медицина болобу, башка тармак болобу, бүт бардык көйгөйлөрдүн тамыры барып, билим берүүгө такалат дейт Кубанов. Ушундай жаштар келатыр. Бирибизде дагы эч кандай депутат болгон эмеспиз, чиновник болгон эмеспиз, бир дагы кандидат коррупцияга аралашкан эмес. Ошондуктан бул ирет бизди колдоп бериңиздерди абдан өтүнөбүз туугандар. Аталган тынчтык митингинде партиянын лидери Аскар Улануулу элдин каалоолорун, изги тилегин камтыган капсуланын эстафетасын Ош облусуна өткөрүп берди. Аталган капсула 7 дубанды кыдырмакчы. Ичинде 1 ай убакытта топтолгон элдин үмүтү, суранычтары жазылмакчы. Ал эми партиянын өкүлдөрү өз кезегинде капсуланын ичиндеги суранычтарды аткарышмакчы.